Урматтуу блогерлер. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, ушакчы, гыйбатчылар жаннатка кирбейт. Бул сөздү жакшылап угуңуздар. Башка бирөөлөрдүн кылып койгон иштерин коомго таратып, ушакчылык, гыйбатчылык менен алек болуп атабыз. Мына ушундай ишти кылбасаңыздар деп гана суранам. Бирөөнү коомго алып чыгып, аны шерменде болгон уяттарынан бери бөлүшүп, тескөр болбосо өчүп кетет деп айтор коомдогу болуп аткан бүтүндөй ушак, гыйбат маселелери менен алаксып, мына ушу менен өзүбүзчө нан таап, ушуну өзүбүзчө кесипке айлантып алдык да. Тагыраагы пайгамбарыбыз алейхисалам кайтарып койгон ишти өзүбүз кайтарбастан тескерисинче бир кесипке айлантып алдык. Мына ошондуктан бир хадис менен дагы силерге жардам катары, дагы бир блогер, ютуберлердин бардыгына бир хадис менен сүйүнчү катары айтам. Бул хадисте пайгамбарыбыз алейхисалам айтат, жакшылыкка жарчы болгула деп. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан эмне кылалы? Жакшылыкка жарчы бололу. Мына ушул хадиске жабышкыла, жана жакшылыкка жарчы болгула. Жакшылыкка жарчы болуп, бүтүн жакшылыкты жайылткыла. Могу негативтерди тарата берип, элдердин бардыгын псих кылып бүттүк да. Мына ошондуктан коомго негативтерди алып чыкпаш керек. Позитивтерди алып чыгалы, көбүрөөк позитивтерди. Негативтер ал бүт жерде болуп атат. Аны кайра коомго жайып отурупчу. Мисалы үчүн можеде мунун өлтүрүп кетти. Өлтүрүп кетти деген маалыматты алып чыгарып, коом ошону көрүп отуруп ташборго айланып баратат да. Ошону көрө берипчи. Мунан уруп кетти, мунан сөгүп кетти деп отуруп, коом ошону көрүп ошого айланып баратат. Ошол эле учурда бүгүнкү учурда мен моно жерде бир ырчы жаңы көйнөк алыптыр, бир ырчы мына машина алыптыр деп ошону алып чыккандан көрөчү. Мен калайт элем, жөн талаада дыйканчылык кылып, жөнөкөй өзүнүн парнигинде, теплицасында, бир сотук жерде монунда бир жөөгүнө капуста, бадыраң эгип, ошону өндүрүштү кылып, үй бүлөсүн багып аткан жөп жөнөкөй бактылуу үй бүлөнү алып чыккылачы. Жөп жөнөкөй дыйкандын дыйканчылык сырларын алып чыккылачы. Мен калайт элем, жалпы блогерлердин, ютуберлердин бара бул ыкмага өтүшөт деген чоң бир ишенимим жана чоң бир үмүтүм аларга бар. Буюрса алардын баардыгы аткарат.